Урматтуу эле көрүүчүлөр, Таңманай берүүсүндө сонун бир конок бар. Эгер түрк тилиндеги түрк тилдүү элдердин арасындагы алтын үн наамын 2 жыл катарынан алган инсан ким деп турсаңыз, анда көрүңүз. Ооба. Түркияда өткөн Алтын үн фестиваль жарышында Алтын үн номинациясынын наамын ээси Азиз Батыров бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кутман таңыңыз менен. Чоң рахмат. Бүгүн ушул биз үн тууралуу сүйлөшкөндө эле биздин студиябызда жалаң алтын үндөр да. Алтын үндү жаныбыздан көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Анан кантип 2 жыл катар? Ооба. 2014-2015 жылдары. 2014 ушул биз эжекелерибиз менен чогуу барганбыз. Бул Кыргызстандагы ырчыл эжекелерибиз менен барганбыз. Ошондо 18 мамлекет катышкан болчу алмалда 2014-тө. Ошондо ушундай наам берген. Мен комуз менен ырдап баардык өзүнүн улуттук кийимдерин, улуттук аспабын, деги эле улуттук колориттеги бүт баарын өзүнүн кыргыз элин тааныткан баргам. Деги ар бир улут өзүнүн улутун таанытканы, мекенин таанытканы барышкан. Сиз 18 мамлекетте жөн айтып койдуңуз, 18 мамлекет деп айтыш керек. Анан ошондо барганымда катышканбыз, 7 күн жүрөт жарыш. Даярданасың 7 күндө, ар күнү ар кандай, бирок башында биринчи ырдаганың менен аягында ошону ырдасаң болот болчу. Мен ошо биринчи чыкканда эле устатым Роза Аманова эжейдин Ала тоо көрккө келбейт эл болбосо деген чыгармасын аткардым эле. Андан кийин аягында деле ошол чыгарма менен түркчө, кыргызча кылып 2 тилде ырдагам. Ошондуктан аябай аларга жакты да. Неге эле биздин философиялык тараптан ушул чыгармалар аябай тарбиялуу чыгармалар. Албетте. Аны түрк тилге которгондо аларга философиялык тараптан которулду. Түзмө-түз которулган жок албетте, бирок дал келди десем болот да. Мисалы бизде аялдын көркү кайда чач болбосо, тоолордун салмагы аз таш болбосо деген аларга аябай мындай кызык болду деп айтсам болот да. Мисалы. Анан аябай жакшы колдоп өздөрү баардык жерге чакырып аябай жакшы болгон. Ошол маалда өзүмдү чыныгы ошондо жүргөндө тим эле өзүмдү чыныгы ырчы сезип, ырчы болгон ушундай турбайбы депчи. Аябай жакшы. 18 мамлекеттин арасынан биринчи болуп, анан бул 18 биринчи эле сынакта да, экинчи сынагында 25 өлкө. 25 өлкө. Анда деле ошол 25 өлкөгө катышканда мен Турцияда окуйт болчумун. Турцияда консерваториясында окугам. Ак деңиз университети Анталияда. Ошол университеттин көркөмөндөр факультети, салттуу музыка бөлүмүндө окугам. 6 ай. Биз бияктан университетибизден студент алмашуу деген программа бар. Ошол программа аркылуу 3 студент гана, жакшы окуган студент гана 3 студент бара алат да ал жерге. Акысыз. Билеттерин алып берет, окуусун, тамак ашын бүт баарын камсыз кылат. Анан ошентип барып калып, мен окуп жүргөндө түрк досторум бар, айтор мурунку фестивалга катышканда тааныштарым бар болчу, көп дос арттырдым дегендей. Ошолор дагы чакыруу кылды. Мен бирок окуум бүтүп атат, ал экзамендерди тапшырып коюп, дагы бир жума эс алгадай болуп, мен ага чейин балмуздак жеп, муздак ичип, аябай өзүмчө эле өзүмө катуу эс алуу жарыялап салдым эле. Бирок жарышты уккандан кийин тамагым ооруп аткан болчу, бирок аракет кылып дары ичип өзүм үнүмдү сактап, анан жарышка катышканга бардым. Билетим алынып калган болчу, бирок билетимди которуп беришти, узартып беришти. Анан ошентип 25 мамлекет катышкан жарышка катыштым. Анан ошондо деле бир жума аралыгында жүрдү. Ал Ялова шаарында болчу, биринчиси Дидим шаарында болчу. Неме областына карайт, Ялова шаары, Истанбул областына карайт. Ошол Яловада болду. Анан ал жерде деле Кыргызстандан бир топ өнөр адамдары келди, бийчилер, өгүүчүлөр дегендей. Анан ошондо ушундай наам берилди. Алтын үн деген наам берилди. Эң сонун. Анан бүгүнкү күндө демек Кыргызстандын дагы алтын үнү болуп, комуздун коштосунда чыгармаларды аткарып жүрөсү. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө да кызык болуп жатса керек. Алтын үн бастайт. Алтын үн Азиз Батыровдун үнүн уксаганда депчи. Албетте.
жан делек, өзүңдөй мага жар керек. Кыялыгыма тең, сонуна кандай жан сизге пар келет. Ой, кандай жан сизге пар келет. Sen biri gölдүн балыгы, мен болсом сүзгөн кайыгы. Кайыкка балык жолуксаңа болбос туранын айыбы, ой болбос туранын айыбы. Sen biri tonunun arı, men bolsam kuştun tınarı. Уларга тынар жолуксаңа, таркайбы жандын кумары, ой таркайбы жандын кумары. Ай, Бали. Sen birin ay bышкан алмасың, үзүлбөс бийик чайдасың. Башыңа жетип барганча ой башкалар үзүп албасын, ширкин башкалар үзүп албасын. Башыңа жетип барганча ой башкалар үзүп албасын, ширкин башкалар үзүп албасын. Баракелде. Башкалар үзүп албасын. Тура калып бийлеп салыш керек болот. Ыраазычылык билдиребиз. Ошондо сиздин үнүңүздүн тембри кандай? Тенор болуп калат. Тенор. Бул эркектерде ичке үндүү эркектердин үнү тенор деп айтылат. Жоон болсо бас, баритон деп айтылат. Жакшы. СМС билдирүүлөр бар. Айта кетчү урматтуу телекөрүүчүлөр, коногубузга сурооңуздар болсо, анда байланышка чыксаңыздар дагы болот. 56-56-72 сандар түз эфирде. WhatsApp'тан СМС билдирүүлөр бар, Азиз мырзага. 2 жолу катарынан алтын үн наамын утуп алуу, жада калса 20 өлкөнүн ичинде бул оңойго турбайт дейт. Сен азаматсың деп чоң тамгалар менен жазып. Чоң рахмат, бар болсун. Анан суроо болот. Саламатсызбы дейт. Сиз канча жылдан бери чыгармачылыкка аралашып келе жатасыз дейт. Анан көп жылдар өтүп дейт. Ушундай бир деңгээлге жетериңизди ошондо бир билдиңиз беле дейт. Же сездиңиз беле? Чоң рахмат. Деги эле бул Алла Таала ар бир адамга өзү бир пешнесинен жазып коюп турбайбы? Мисалы, мен бала кезимден аябай музыкага ашыктуу, музыкага жакын бала болчумун. Музыка өнөр адамдарын көрсөм, комуз чиркен адамдарды көрсөм, жанынан жармашып чыкпай калчумун да. Мен чыгармачылыкка аябай эрте келдим. Мисалы, мен 10 жашымдан сахналарга чыгып, ар жакка микрофон кармаганга арзу кыла берчүмүн да. Мисалы, бир ырчы келип калса, биздин Кара Суу деген жердикмин, Оштун Кара Суусунан. Чыгып сахнага чыгып алып бир ырдап коеюнчу. Же болбосо бир ыр окуп коеюнчу деп, ушундай бир кызыгууларым бар болчу. Андан кийин эле 13 жашыман ушул чоң сахнага чыгып баштадым. Ырдайлы кыргыз ырларын теледолбоорунан. Юрий Бабков агайым алгачкы чоң сахналарга алып чыккан. Андан кийин мен ушул 9-классыман баштап Кыргыз Республикасынын эл артисти устатым Роза Аманова эжекебизге которулгам. Азиз мырза, кечиресиз, бизде телефон чалып бар экен. Албетте. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз, айта бериңиз. Алло, саламатсыздар. Саламатсызбы? Келиңиз. Мен ушул жигитти биринчи жолу көрүп угуп атам. Чоң рахмат. Кутматаңыздар менен. Саламатсызбы. Жигитти мен биринчи жолу угуп көрүп атам да. Анан ушунчалык жакшы, илгерки ырларды ырдап атат. Просто кала айтып коеюн дегем да. Болсун. Жакшылык болуп, мындан ары да өнөрү өркүндөп, жакшынакай жигиттерден болуп, өркүндөй берсин өнөрү. Ден-соолукта болсун. Чоң рахмат эжеке, бар болуңуз. Ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Улантыр сез болдуңуз. Аябай сүйлөп атканда каягынан келдим эле деп.
ошонун карасуусуна келип калгансыз. Айтор устатыма которулганмын. Анан ошол Манас Кыргыз Түрк университетинин алдында түзүлгөн консерваторияда окугам, салттуу музыка бөлүмүндө дастан айтууну бүтүргөм. Анан ал жакты бүтүп эле ошол эле аталган университетте эмгектенип жатам учурда. Ошондой эле Эшеналы Арабаев атындагы университетте дагы салттуу музыка мугалими болуп эмгектенип атам, студенттерге сабак берип. Эң жакшы. Ушул Түркияда өткөн Алтын үн фестивалинен башка да конкурстарга катышуу болдубу сизде? Албетте, Кыргызстан ичинде көп эле жарыштарга катышкам. Деги эле өзүңдү сынап көрүшүң керек эмесмиз? Кээде жеңилесиң, кээде жеңесиң, кээде экинчи, үчүнчү орун алып каласың. Мисалы быйыл мектептер арасында өткөн Кош жылдыз деген Долбоор. Ушунда неме өттү? Кош жылдыз Сынагы өттү. Ошондо деле баш байгени алдык. Мен ошо өз мугалим менен ырдаган болчу, катардагы эле мектептеги мугалим эжеке менен. Ошондо дуэт ырдаганбыз. Ошондо баш байге алган болчумун. Бул СМС билдирүүнү эмоциясы менен окуп алса болбойт да. Албетте. Мынчалык жылдыздуусуз деп жазып ийиптир. Чоң рахмат. Анан көптөгөн СМС билдирүүлөр ырдап берсинчи деп суранып атышат. Дагы бир ырдабасаңыз болбой калды. Кимдин чыгармаларын аткарасыз көбүнчө? Мен көбүнчө ошол устатымдын чыгармаларын аткарам, бирок азыр өзүмдүн чыгарган обонуман аткарып берейин. Сөзү Динара Шайдыла кызына таандык. Мен сизди унутушум керек эле деген бир чыгарма аткарып берейин. Автордук чыгармалар дагы бар, Албетте. Таппадым жүрөсүз кайдаректерде, карабай сүйүү жанган ой каректерге. Сагынып көз жаш менен эстей берем, мен сизди унутушум керек эле, мен сизди унутушум керек эле, керек эле. Корголбой айтпай келген сүйүү бизге, кор болду күнөө сиздин ой күнөө менде. Сезимсиз жеңил болмогой балким жашоо, мен сизди жактырбашым керек эле, мен сизди жактырбашым керек эле, керек эле. Бул өзү кайтар дүйнө башкалардын, көңүлүн орутпашым мен керек эле. Бир өмүр азап чегип жүрбөш үчүн мен сизди жактырбашым керек эле, мен сизди жактырбашым керек эле, керек эле. Бир өмүр азап чегип жүрбөш үчүн мен сизди унутушум керек эле, мен сизди унутушум керек эле, керек эле.
Баракелде. Керемет чыгарма, сонун үн, ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Расыл ойлонуп калдык. Ошондой керек беле. Жүрөктү дирилдетесиңер го я. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары дагы көптөгөн ийгиликтерди багынтып жүрө бериңиз. Демек биз бүгүн ушул Таң Манай программасында үн тууралуу кеп кылганыбыз бир сонун эле болгон экен, Аябай жактырыңыз. Чын. Чоң рахмат. Бул ыр качан жаралды, кантип эми элге алып чыгасыз алдыда? Буюрса, бул чыгарма мындай да, ар бир адам биз ырчы өнөр адамдары аябай сүйөрбүз да, деги эле сүйүүгө жакын адамдарбыз. Биз сүйбөсөк, бул ырлар жаралбайт болсо керек деп ойлойм. Анан ошондой эле менде деле жаш кезим сүйгөн акым бар дегендей, бул чыгарма бир аз сүйүүдөн таарынган маалымда жаралган чыгарма болчу. Ушул бир кыз менен таарынып калган маалыбызда чыккан. Анан акын кызды чакырып, ага чай берип атып, өзүмдүн ситуациямды, сезимимди, ички сезимди, жан дүйнөмдү түшүндүрүп атып, бул акын кыз ага кошулуп ыйлап, анан ушинтип жаралган чыгарма болчу. Түшүндүгү менен жазган болчу. Ушундай жазчы, мисалы мен сизди унутайын, ушундай унутушум керек деген ыр жазып берчи деп суранган болчумун. Ошентип анан жазып берген. Бул ырдын тарыхы бар турбайбы? Албетте. Ыраазычылык билдиребиз. Расыл болсо, соңку СМС билдирүүлөрдү окуйлу. Окуйбуз, бирок окуганга чейин дагы бир чалуу бар бизде. Кабыл алып көрөлүчү. Саламатсызбы? Келиңиз, сизди угуп атабыз, айта бериңиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кутман таңыңыздар менен. Биргеликте болсун. Мен бул балага калуу тилек айтып коеюн дедим эле. Кайсын? Чоң рахмат. Айта бериңиз. Талантыңа таажым айланайын. Өмүрүң узун болсун, ден соолугуң чың болсун. Чоң рахмат эже. Дайыма ушинтип өркүндөп өсүп жүрө бер. Каяктын кулуна болосуң? Оштун кулуна болом эже. Чоң рахмат сизге. Рахмат сизге, бар болуңуз. Ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Мен сиздин экинчи ырыңыздан дагы эле алыстай албай атам. Жүрөктү. Чыгармачылык ийгилик кыргыз элинин ушундай сыймыктарынан болуп жүрө бериңиз. Анан бул 2 жыл катары сынакты жеңип алуу оңойго турбайт. Андыктан сен кыргыздын желегин желбиретип жүрөсүң деп СМС билдирүүнү Акинай деген айым жиберген экен. Чоң рахмат Акинай айымга, бар болсун. Ыраазычылык билдиребиз. Таңды ушундай керемет колумуздун коштоосунда чыгармалар менен, жалпы эл менен, анан биз менен тоскондугуңуз үчүн чоң рахмат. Элге кайрылып, акыркы сөздөрүңүздү айтып алсаңыз болот. Биз акыркы болгон дейм кандай? Эфирди жыйынтыктаганга. Эркин сөздөр, ооба. Эркин сөз. Жок, мен акыркы деген себеби эфир бүтүп атабы деген арман менен калып атам да. Буюрса дагы келебиз дегендей. Деги эле мен ушул кыргыз элинин салттуу музыкасын аздиктеп жүргөн, комузун аздиктеп жүргөн бир өнөр адамы катары кыргыз эл ар дайым тынч болсун, ынтымакта болуп жашайлы. Ошондой эле жакшы башчыбыз, эл башчыбыз элди жакшы башкарып, Кыргызстаныбыз гүлдөп өссүн, бейпил турмушта өмүр сүрөлү. Айтканыңыз келсин. Актаңда айтылган жалпы калоо тилектер кабыл болсун. Мен дагы бир рет айтып өтсөм, Алтын үн наамынын ээси Азиз Батыров бизде конокто болду. Чоң рахмат. Рахмат. Башка каналга өтпөңүздөр, биз улантабыз, ооба, музыка. Андан соң жолугабыз. Everybody